Бакаята мамлекеттик сорт сыноочу тилкесине таандык болгон 91 гектар жер аянты бар. Бул аянтта Россия, Казакстан жана Украинадан келген буудай арпанын үрөөндөрү өстүрүлөт. Күзүндө түшүм жыйналган убакта ар кандай аба ырайына туруктуу болгон арбын түшүм берген сортторду жергиликтүү дыйкандарга сунуш кылат. Бакаята сорт сыноо тилкесинде азыркы данный менен турганыбызда нас сортундагы буудай бул. Буудай кара балык 20 бар, Алексей 100 бар, безвостый 100 бар. Ар түрдүү сорттун буудайлары бар берде. Быйылкы жылы суу чарбасы дагы аябай жакшы чоң жардам берди бизге. Убак саат менен сууду берип турду. Мына буудайлар бардыгы экинчи суун ичип бүтүп, азыр оруп жыйноонун алдында турабыз. Аталган тилкеге биринчи жолу Италиядан келген төө бурчактын Хелда сортунун үрөөнү себилген. Быйылкы аба ырайынын жаанчыл болгондугуна байланыштуу өстүрүлүп жаткан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүү абалы жакшы. Хелда сортундагы супер элита. Ана быйылкы биринчи жолу тегип атабыз, 20 гектарга сепкенбиз. Бул эле Бакаята сорт сыноо тилкесинде. Эми Кудай буйруса, күзүндө жыйнасак, дыйкандарга арзан баадагы жаңы урукту таратабыз буйруса. Жердин жылуулугу, жердин нымдуулугу нормада болсо 7 күндө өнүп чыгат экен. Өнүп чыгары менен эле бул сабактар узун болот экен, мындай бул бат эле жерге жыгылып калат экен. Бул бир гана культивация кылганга араң жетишет экенбиз. Мурунку лопаткадей болуп, бул 2-3 культивацияга кыла албайбыз буну, потому что бул бат эле өсөт эткенде бат жайылып кетет экен. Хелда сорту. Ушуну дыйкандарга кийинки жылды рекомендация беришкенде бере турган болсок, эгерде урукту ала турган болсо, биринчи культивацияны аябай жакшы кылып алыш керек. Анан кийин культивация кыла албайсыздар, уже трактор кире албай калат экен буга. Суга иштери үзгүлтүккө учурбай төө бурчактын экинчи суусу, көп жылдык чөптүн үчүнчү суусу берилүүдө. Суга иштерине чейин ички жана чарба аралык каналдар убагында тазаланган. Бакаята району боюнча суга сууларды убагында берип атабыз. Суу дагы жакшы болуп атат быйыл, Кудай буйруса. Жетиштүү. Каналдардын баарында суу бар. Сууларды убагында берип атабыз. Азыр мына экинчи суун, төө бурчактын экинчи суун сугарышып атат. Азыр биз мынагу сорт тилкесинде турабыз. Бул жерде экинчи сууду, биринчи суун сугарып бүтүштү. Экинчи сууду беребиз жакында, Кудай буйруса. Саналуу күндөрдөн кийин сорт сыноо тилкесинде күздүк эгиндер жана арпалар чабылып жыйнала баштайт. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Бакаята району.